мырза, сиздин бул мамлекеттик архитектура курулуш анан турак жай коммуникация агенттигине департамент деп калды азыр. Департаменттин директору болуп келгениңизге агенттигине көп деле убакыт өткөн жок. Бирок ага чейин биздин коомчулук сизди вице-мэр катары Бишкек шаарынын анан ошол шаардагы жанагы мыйзамсыз курулган турак жайларды аеосуз буздурган адам катары жакшы таанышат да. Негизи көпчүлүк муну жакшы кабыл алды деп ойлойм, себеби биз баарыбызга эле белгилүү да 30 жылда шаар аябагандай эле орусча айтканда бардак болуп калган. Туура айтасыз. Ким кайсы жерди тапса, эмнени көрсө ошол жерге өз билгениндей курулушка курабы, же тартып алабы, же басып алабы. Кыскасы ушундай болуп келген да. Эми азыр болсо мына бир сөз бар, мамлекеттин өсүүсүн өлкөдө жүрүп аткан курулуш менен байкаса болот деп. Туура айтасыз. Президентибиз 2023 жылга чоң Сатырмыр Кожоевич чоң милдеттенмелерди койгон болчу. Жыл жыйынтыгы чыгып атат. 2023 жылдын аягына келип отурабыз. Мына сиз экөөбүз жолугуп атканбыз. Кандай жыйынтыктар менен келдиңиздер? Эми кыскача айта кетсек, ушул үстү-үстө жылдын көп мөөнөтүн, тактап айтканда 10 айын ушу Бишкек шаардык мэриясында иштеп калдым. Эми ал жактан өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, эми өзүмдүн жетишкендигим деп да эсептесем болот. Жана ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын жетишкендиги болуп, бул биринчиден налогтук эмес кирешелерин көбөйтүү болду мэриядан. Мен ошол вице-мэрликти кабыл алып атканда, ошол налогтук эмес кирешелердин саны болгону 650 миллион сом менен кабыл алганбыз. Жылына. Биз ошонун баарын бир жыл вице-мэрликте отурдум. Ошол жерден жылдын ичинде биз ошол сумманы 1 миллиард 200 миллион сомго чейин көтөрдүк. Ушул мен жана ушул мен командамда болгон балдар болуп. Андан тышкары актив деп коет, бул кирешелердин бир түрү. Актив катары бул кандайдыр бир турак жайлар болобу же имущество болобу, мүлк болобу, ошондойлор менен 30 жылда мурунку, 30 жылда деп коебуз, бай жумуш 2020 жылдын революциясына чейинкини. Революциясына чейинкини эсептеп келгенде мэриянын балансына болгону 5 квартира түшкөн. Мамлекеттин балансына, мэрия тарапка 5 квартира түшкөн. Алдагы 5 квартира баа белек катары, анан жана сот органдары катары менен түшүптүр. Анын бирөөсүн кайра кайтарып берип коюшкан. Эми ал болор иш болду. Бирок анан биз ошол активдердин баарын карап санап, ошол жумуш алып бардык. Алып барганда ошол 2022 жыл жана 2023 жылдын жыйынтыгы менен бардыгы биригип 2 миллиард сомго жакын активди алып келдик. Мунун ичинде квартиралар толгон токой. Санын деле чын айтканда эсимде жок. Болжомол менен где-то бир 100га жакын квартира. Андан тышкары коммерческий помещениялар деп коебуз. Ошондойлор келген канча миңдеген квадрат. Андан тышкары башка оокаттар менен да ошо шаардын балансына, шаардын балансына ресторандар келди. Мисалга айтканда эле мынакей ошол эле Дубровский рестораны. Ошонун баары баланска келип түштү. Бардыгы биригип менин болжолум менен где-то 2 миллиард сомдук актив келип түштү. Киреше. Бул 2 миллиард сом жөн эле мүлк катары келди. Андан тышкары 1 миллиард 200 миллион сом бул акталай акча катары келип түштү. Булар ошондо кандай жана тиешелүү салыктарын төлөбөй турганбы же? Мен бул катылып, жашырылып, ошондой эле баягы мыйзамсыз алып кеткен жерлер боюнча коррупционный схема менен ошолор менен келген иштер болчу. Анан ошол биздин улуттук коопсуздук комитети менен чогуу бирге ишке алып барып, ошондой жанагындай активдерди алып келдик деп ишендире алабыз. Андан тышкары 2023 жылдын жыйынтыгы менен ушул мен кетип атканда эле мэриянын балансына 60 гектарга жакын жерди биз кайтарып алдык. Шаардын ичинен. Шаардын балансына. Бул шаардын ичиндеги жер бул эң кымбат жерлер. 60 гектарга жакын жерди кайра кайтарып алдык. Эми бул чоң жетишкендик.
Эми ал мэрияда калды. Азыркы учурда ушул мамлекеттик ушул жерде токтоп койчу бир нерсе да, Нурдан мырза. Бул демек шаардын бюджетине кошумча киреше кирип, шаарды өзүн өзү көрктөндүрүүгө мындай жумушла турган благоустройство кылганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. туптуура айтасыз. Ошол эле жана остановкалар Мисал катары. Эми ал остановкаларды биз аллеялар инвестиция катары алып келдик. Ошол эле аялдамалар деп коебуз, мынакей. бул өзүнчө инвестиция. Бул өзүнчө инвестиция катары. Бул инвесторлор бир остановканын баасы $10.000 $20.000 чейин чыгып атты. Ошолорду шаардын ар кайсы буруң бурчуна, бирок ушул биз эң маанилүү деп туруп, ушул Айтматов проспектисине жана ошондой эле Чүй, Советский көчөлөрүнө, проспектилерине баягы отургузганга аракет кылдык. Биринчи кезекте. Анан ошонун аркасы менен мынакей мен кетип атканда эле ушул бир 5-6 жакын остановканы курганга жетиштик. Андан тышкары договорду да берип, азыркы курулуп аткан остановкаларды эле ошол мен жетектеп турганда болгон нерселер. Андан тышкары ушул мыйзамсыз курулуш деп айтып калдыңыз. Мыйзамсыз курулуш боюнча мынакей мэриядан эле биз жумуш баштаганбыз. Быйыл аябай күч алды. Мунун бирден бир себеби болуп ушул Садыр Нуркожоевич, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен чогуу Москва шаарына барганда май айында. Ошол жактан аябай өзүмө бир сабак алып келгем да. Ошол жактан Москвадан эми карап турсам, биздикиндей болуп жанагындай пристройкалар жок экен да. Казырөктөр жок экен. Ошолорду көрүп мен да аябай өзүмө намыс катары кабыл алдым окшойт. Ушул бизде эле боло береби, башка шаарларда жок деп, анан келгенден кийин ошол жумушту баштадык. Албетте эң чоң көчөлөрдүн бири ушул ардактуу биздин инсаныбыз, атабыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун атынан коюлган проспектиден баштадык. Ошол жерден мэриянын жанынан баштадык. Мэриянын жанынан эми баштап алып келгенде эле жанагындай пристройкалардын ичинен жана айткандай эле биздин ардактуу бир инсандардын жашаган үйүнүн табличкалары бар экен. Ошолор табличкалар жанагы пристройкалардын ичинде калып калган, көрүнбөй калган. Ошолордун баары мыйзам. Ошого чейин тосулган дейсиз? Ошого чейин тосулган. Сыртын эми эч ким карабайт. Ошондой эле биздин жарандарга тоскоолдук болуп келген. Анын баарын алганга биз мажбур болдук. Алып тазалап, мынакей бүгүнкү күндө эми көркүн чыгарганга аракет кылдык, колдон келишинче. Андан тышкары ушул инвестор дейбизби, же спонсор дейбизби, ошолордун акчалары менен ушул 3 көчөнүн келбетин келтиргенге аракет кылып, имараттардын сыртын красеттирдик, сырдаттырдык, оңдодук, түздөдүк. Көрктөндүрүү. Эми аракетин көрдүк. Бирок бул жерден дагы айта кетчү нерсе, бюджеттен бир дагы сом сарпталган жок. Бул жөн эле ушул биздин көрүп аткан бизнесмендер, биздин жумушубузду көрүп аткан бизнесмендер, спонсорлор өздөрү келип айтып атты, эмне жардам, эмне бизге, эмне кылалы? Биз айттык, эми бизге эчтеке кереги жок, ушул мынакей бир здание турат, имарат турат, ошонун сыртын жасап бериңиз. Колунан келишинче жасап берип атты. Албетте эми бюджеттен болсо, эгер акчабыз ашып-ташып көп болуп аткан болсо, анда биз башкача кылат элек бул сырттарын. Биз болгон азыр жөн эле сырдап, ошого эле айта кетсем, где-то бир 50-60 миллион сом жөн эле кетип калды. Негизи ушундай жумуштарды 30 жылда жасай албай атканыбыздын негизги себептери эмне деп ойлойсуз? Менимче бул ошол эле жанагы мыйзамсыз курулган курулуштарды жакшы билет да, элдер жакшы билет. Бул аябай коррупциялашкан, тааныш билиш аркылуу анан жакшылап изилдеп келсең, артында бир аябай элге таанымал, белгилүү саясатчы турганы да чыгып калат кээде. Ачык айтыш керек, бийликтин бир эрктүүлүгү түрткү болдубу же? Бул жерден эң негизги нерсе бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ошондой эле өкмөт башчыбыз Акылбек Өксөнбекович, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, ошол 3 кишинин мындайча айткандагы саясий чечимдери болду. Бул 3 киши бизге кандай айтты? Иштегиле, бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Болду. Силерге эч ким тоскоолдук кылбайт. Тока иштегиле, мыйзамдуу иштегиле. Бүттү. Ошол эле нерсенин негизинде кылынган жумуш. Бул саясий эрк деп койсок. Ошол саясий эрктин аркасынан жасалып аткан нерсе. Мен сиздерге бир мисал катары айтып берейин. Мурун болгон окуялар экен. Ошол эле мэрияда иштеген балдар дагы айтып берди, көрсөтүп берди. Кээ бир жерде ошол биздин мэриянын кызматкерлери барып ошол жерди оңдойлу, түздөйлү десе, тиештүү билдирмесин берет да, кагаз.
ошону берсе кайра жетекчилик чалып, ошол берген баланы кайра жөнөтүп ошол жерге. Унижение кылды. Жанагы билдирмени кайра өзү алып кетишкен. Эми бул ойго жатпаган нерсе да. Ошондой эле мынакей мен сиздерге мисал катары айтайын. Ошол эле Бишкек шаарын жетектеп келген мэрлердин бири Иса Өмүркулов мырза. Биз ошол Советский көчөсүн тазалап атканда өзү келди. Ооба, видеосу да чыкты. Өзү келип, мен ошол жерден айттым, байке, болбойт, коюңуз, уят болот, кетип эле калыңыз. Биз жумушубузду кылалы десем, кайра аркаман 500 метр ээрчип келди. Ээрчип келип, анан ошол жерден мен деле чын айтканда, катуу айтканга аргасыз болдум. Ачык эле айтканда айттым, байке, сиз кылбаган жумушту бүгүнкү күндө биз кылып атабыз. Только тоскоолдук кылбаңыз. Бул здание, имарат сиздики экен. Ошол сиз мэр катары, ошондой эле чоң инсан катары ошонун сыртын сырдап, оңдоп, түздөп бизге көрсөтүп бербейсизби ноору? Тескерисинче. Үлгү катары. Үлгү катары көрсөтүп берсеңиз, биз ошондон сабак алалы деп ошондой сөзгө чейин бардык. Анан ошол жерде мен команда бердим, давай алгыла дедим. Алды. Айла жогунан барып, азыр мынакей ошол эле имараттын сыртын жакшынакай кылып жасады. Болот экен да көрсө. Болот экен. Жасаса болот. Сыртын жазап коюш эми, ал ошол жерден акча таап, ошол жерден нан таап аткандан кийин сыртын жазап койсок деле эчтеке болбойт андан. Негизи бул дүйнөлүк практика, мисалы үчүн Питер деп коелу, калыс барбай эле. Россиянын Санкт-Петербург шаары. Бул Россиянын маданий борбору дейбиз. Туура. Москвадан ары. Ошол шаарда шаардын тарыхый көрүнүшүн, орусча айтканда облигин бузбаш үчүн бул жерге мыйзам уруксат бербейт. Туп-туура айтасыз. Кандайдыр бир деңгээлге чейинки теке үйлөрдү, көтөргөн формасы башка мындай өзүнчө бөлүнүп турган. Бизге деле Бишкекке ошондой киргизсе болот да. Эми Бишкектики кичине башкача да. Эми Санкт-Петербург шаары бул Санкт-Петербург шаарын мисал кылып атасыз. Бул шаарлар тети 500-600 жылдан бери курулуп келген шаарлар. Алардын өзүнүн байкы архитектуралык дизайны убагында болгон, ошону сактап калууга аракет көргөн. Эми биздики мурун Фрунзе шаары болчу, Бишкек шаары. Бул эми түптөлгөнүнө ушул 125 жылдан бери келди. Анан жанынан тышкары айта кетчү нерсе, бизде курулган имараттардын көбү бул Союз учурунда курулган, 70-80 жылдары курулган үйлөр. Алардын баары эми убагында баягы эконом деп туруп, жалаң көбүнчө панельный да курулган үйлөр, квадратный да, мындайча төрт буштук кылып куруп келген. Андан тышкары эми архитектуралык обликке баягы көңүл бурулгандыгы жагынан айтканда, ошол учурдагы будущийди, жакын караны баягы элестетип туруп, ошондой квадратный кылып курушкан да. Өзүнүн бир архитектуралык дизайн тапканга аракет кылышкан. Да, албетте бул дагы бар бизде. Бизде архитектуралык мындайча айтканда коргоого турган имараттар дагы көп. Бирок ошого карабастан биздин ишкерлер деп койсок болот. Биздин Бишкек шаарынын жетекчилиги деп койсок болот. Мурунку учурда ошолорду бузганга дагы көп салымын кошуп кетишкен. Ошолорду тарыхый нерсени астына болбойт деген ордуна жанагындай иш кагаздарды берип болтуруп койгон. Ошол Бишкектин ген планы боюнча айта кетсек болот. Эми бул ген план деле 25 жылга түзүлгөн, эмдиги жылы мынакей суроо келет. 20 жыл мурун, мисалга айталы, ушул канча жылдар болуп калат. 20 жыл мурун ушул бизде точечный застройка деген башталган. 98-2000 жылдары. Ошондо массовый точечный застройка башталган. Ар кайсы жергечи. Эми курулары курулду. Ладно, эми аны эмне кылабыз? Аны бузуп элдин баарын кайра көчөгө айдап чыкмак белек. Алар эми болор иш болду. Бирок ошол эле учурда эми ар бир адам баягы өзүнүн фантазиясына ылайыктап, өзүнүн билимине ылайыктап, ошол жаңы курулган зданияларга, имараттарга, жанында турган эски имараттарда окшош кылып, сыртын жазап, оңдоп, түздөп бир облик пайда кылса болот да. Ансамбль кылып пайда кылса болот. Ал дагы болот. Аны дагы биз жасаганга аракет кылабыз. Эми албетте мэриянын иши болуш керек. Мэриянын иши. Эми бул дагы бизге дагы карайт. Анткени биз ген планды дагы ушул карап чыгышыбыз керек биз. Катышасыздар да. Албетте, обязательно. Анан могу архитектура боюнча, азыркы курулуп аткан имараттар, бул социалдык объектилер болушу мүмкүн,
социалдык багыттагы же болбосо жеке багытта болушу мүмкүн, коммерциялык. Ошолорго мисалы үчүн биз 50 жыл 60 жыл алдына карап бир пландап туруп иш кылышыбыз керек да. Бул имараттар бери дегенде азыр эле сиз экөө сүйлөшүп аткан ушул хрущевкалар Совет Союзунун маалында 50 жыл 60 жыл болуп калды. Биз бүгүнкү куруп аткан имараттарда бир 50 жыл 60 жыл турса, ал убак башка убак болушу мүмкүн. Ошолор эске алынабы? Албетте бул эске алыныш керек. Эске алынбаса анда бул ансамблде биз келечекте мега шаарга айланышыбыз керек. Албетте, туура айтасыз. Албетте. Анан бизде мындай программа жок да, орусча айтканда реновация деп коет. Реновация программасы жок бизде бүгүнкү күндө. Закон кабыл алынган эмес. Биз ошол законду мынакей январдан баштап кайра иштеп чыккан аракетибизди көрөлү деп атабыз. Закон реновация деген бул эмне деген нерсе? Бул эски курулган имараттарды жокко чыгарып, ошолордо жаңы имараттарды тургузуу деген программа болуш керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги программа болуш керек. Биз ошондой иштеп чыгууга биз милдеттүүбүз. Ошону жасагандан кийин гана анан жанакы биз кулайын деп калган жана Сталинкалардан, кулайын деп калган Хрущевкалардан, Брежневка деп коет, ошондой үйлөрдөн баягы чыгып, биз алардын жерине башка жаңы современный баягы эксплуатациясы бүтүп бараткан үйлөрдү биз албетте жокко чыгарып, анын ордуна жаңы ансамбльдарды курушубуз керекпиз. Андан тышкары эми Союз учурунда Бишкек шаары болгону бир 250 миң, 300 миңге жакын кишиге ылайыкталган шаар болуп курулган түптөлгөн. А бүгүнкү күндө эми реалдык цифраларды айтып келгенде бери дегенде эле 1 миллион 300 миң киши Бишкек шаарын камтыйт. Андан тышкары мынакей АТР деп коет, административный территориальный реформа деп болуп атат. Ал дагы жакын арада күчүнө кирген тат. Эми ал келсе дагы Бишкек шаары бул бери жагы дегенде 2 миллиондук шаарга айланат. Тегерек четтеги жана райондун баары кошулат. Ошонун баары кошулуп келгенде бул мегаполиске айланыш керек. Келечекте. Мегаполис болгондон кийин мегаполистин өзүнүн стандарттары бар. Старый город, новый город деген баягы түшүнүктөр бар. Ошолорду дагы биз туура алып кеткенге бул целый программа менен жазып чыкчу иш. Бул жөн эле алып чийгилеп, түздөп, оңдоп койчу эмес. Мунун целый экономический обоснованиясынан бери карап чыгып милдеттүүбүз. Бул аябай оор жумуштардын бири болот. Генпланын кайра иштеп чыгуу. Ошондой эле генплан болгондон кийин генпландын астында ПДП деген бар. Проект детальной планировки. Ошолордун баарын жасап чыгуучу иш. Бул бери жагы дегенде эле бир 100га жакын киши 1 жыл отуручу нерсе. Бул план. А бирок ошолорду жасоо үчүн дагы мыйзам ченемдерине да өзгөртүү киргизиш керек. Албетте. Андан сырткары буларды коммуникация жагы, таза суу, туура айтасыз. Жанагы канализация, электроэнергия деген. Инженерно-технический условиялар дагы баягы туура колдонуш керек. Демек бул аябай чоң жумуштур. Чоң жумуш бул. Жөн эле айтып койчу нерсе эмес. Бул башталдыбы бул процесс же? Эми бүгүнкү күндө бул генералдык планды башташ үчүн Бишкек шаардык мэриясы ушул мамлекеттик курулуш агенттигине заявка бериш керек. Сиздерге? Бизге заказ берсе, анан биз баштайбыз. Бирок биз ошого карабастан бүгүнкү күндө мынакей жаңы директорду назначение кылдык, жанакы биздин ГПИ деп коет, проектный институтка. Ошол кишини алып барып, азыр задачалардын бири, милдеттенмелердин бири ушул Бишкек шаарынын генпланынын разработкасын деп. Эми Кудай буйрса, январдан баштап ошол ишке дагы биз аябай катуу көңүл бурабыз. Бул жакынкы жылдарда боло турган жумуштур. Азыр сиз башкарып аткан мекеменин негизги жасап аткан иштери 2023-жылга кайсылар болду? Эми эң негизги келеткан жылга. Эң негизги болуп ушул 2023-жылдын милдеттемеси, иш мерчемдеринин бири бул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан салынып аткан, салынып бүткөн объектилер. Бул социалдык тармактагы объектилер. Анын ичинде мектептер, бала бакча, больница, үйлөр, турак жайлар көп. Стадиондор эми аларды мен сизге баягы толугу менен айтып берейин. Ошолордун ичинде спорт площадка бар, спортивный немелер, конструкциялар бар, түрү көп. Ошолордун бири болуп бүгүнкү күндө биз жетишкендигибиздин бири бул 200га жакын объектини ишке берүү. Ошонун ичинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы бар болчу.
1 жылдын ичинде 100 мектепти куруш керек деп. 100 мектепти биз ушул мен сизге дагы официалдуу түрдө айтылам. Бүгүнкү күндө биз 100дү куруп бүттүк. 100 мектеп куруп бүттүк. Анан дагы аракет кылып атабыз. Эми 100 менен эле чектелип калбастан ошол цифраны бүгүнкү күндө 100 мектеп коюлуп бүттү, курулуп бүттү. Кудай буйрса курулуп бүттү. 105ке чейин чыгаралы деген оюбуз бар. Кудай буйрса бүгүнкү күндө мынакей эртең менен алган маалыматыма ылайык акыркы мектептер баягы ичиндеги жууган анча-мынча баягы майда чүйдө жумуштар калды. Ошолорду кылып аткан учур 1-2 күнүн ичинде толугу менен бүтүп, биз урматтуу президентибизге доклад катарында отчет беребиз деген ой максаттарыбыз бар. Республика боюнча. Андан тышкары айта кетчү нерсе ушул үстүбүздөгү жыл Баткен облусуна аябай чоң көңүл буруу жылы болду. Баткен облусуна эле бер жагы дегенде 3 миллиардка жакын сом акча мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан бөлүнүп берилди. Анын ичинде 30га жакын социалдык объект, 420 үй, бул жанакы талкаланган үйлөрдүн кайра ордуна тургузуу. Аларды дагы анын ичинде дагы мектептер бар, больницалар бар. Анын баарын бүтүрүп, Кудай буйрса ошол Баткен облусуна болгон көңүлдү чоң ишенич менен президенттин алдына биз жүзүбүздү тике карап айтууга дайынбыз. Бул жанагы бир жылда 630 мамлекеттик имараттар курулуш керек деген пландан сырткары эми ошонун ичинде бирок үйлөрдү биз кандай алабыз? Эми бир үйдү бир объект деп эсептебейбиз да. Бул целый бир комплекс болуп калды да. Ал комплекс, мисалы айталы, Капчыгай айылындагы 120 үй, бул бир комплекс болуп, бир объект болуп эсептелинди. Атак эми баар бир үйдү неме болуп келгенде дагы көбөйүп кетмек. Андан тышкары ушул республиканын аймагында болгон оңдоп түзөө иштери. Бул капремонттор. 70ке жакын капремонтту бүткөрдүк. Анын ичинде мектептер бар, бала бакчалар бар, больницалар бар. Калп айтпасам 30га жакын мектеп, бала бакча, андан тышкары больницалар бар. Ошонун баардыгы биригип, ушул 200 объектини биз ишке бердик деп мактана турган жерибиз бар. Ал эми башка тармактарды айта кетсек, бул контролдоо функциясы, жанакы курулуштарды контролдоо, газ деп коет, надзор. Алардын дагы мындай жетишкендиктери болду. Мурун штрафтар боюнча эми минималдуу штрафтар болуп келген болчу. Быйылкы жыл менен биз 40 миллион деп штрафтарды салдык. Анын ичинде 32 миллион сомго жакын акчасы өндүрүлдү. Андан тышкары архитектура тармагы. Эми архитектура тармагында дагы анча-мынча жумуштарды кылдык. Бүгүнкү күндө бирок программаны жаңылап, эмдиги жылга да архитектура тармагында аябай катуу көңүлгө алалы деп атабыз. Андан тышкары экспертиза тармагы бар. Аны дагы эмдиги жылдан баштап мынакей жаңы жетекчилерин дайындадык. Ошолордун аркасы менен эмдиги жылы дагы чоң жетишкендикке кылалы деп атабыз. Лаборатория тармагы бар. Бул жана курулуш материалдарын изилдөө. Ошол жагынан мынакей келгенде эле ушул биринчи суроом ошол болду. Бизде канча лаборатория бар дегенде, Кыргыз Республикасынын ичинде 15ке жакын лаборатория бар. Бул жана турак жайлардын сапатын текшерүү. Ошондой. Эми көзөмөл эмес, бул ошол турак жайлар салынып аткан материалдарды испытание кылуу. Испытание. Арматура алып келсе, ошол арматураны чоюп канча килограммдан үзүлөт. Бетондордун качествосын текшерет. Түрлүү да. Ошол тармагында көңүл бурулду. Биринчи эле ошол биринчи буйруктардын бири болуп, ошол частный компаниялардан бүт испытаниянын баарын алып, биздин мамлекеттик ишканага берүү. Анткени ишкананын абалы аябай начарлап калган, доходу жок болуп калган, частныйларда кантип өтүп атканын, жеке компанияларда кантип өтүп атканын, эмне болуп атканын биз билбейбиз. Анан жооп бере албай калабыз. Анан соответственно ошондой чечимге келдик. Бүт компаниялардан бул милдеттеменин баарын алып, ушул мамлекеттик ишкана жазасын деп. Азыр жаңы буйрукту чыгарып бердик. Эми бул дагы Кудай буйрса өзүнүн жемишин көрсөтөт деп жакшы ой тилек деп отурабыз. Бул жанагы биздин улуттук банктын коммерциялык банктарды контролдогон сыяктуу примерди айтып атасыз? Жок, бул башкача. Бул башкача. Бул экспертиза кадимгидей эле. Бир арматураны алып келсе, ошол арматураны качествосын текшергенде. Жок, мен аны түшүндүм. Немени айтып атам да, мисалы үчүн жеке компаниялар булар буга чейин мамлекеттик көзөмөлүнөн
чыгып кетип өздөрүнчө жүргүзүп атканда. Туптуура айтасыз. Азыр мен сиздин сөзүңүздөн түшүнүп атам, бул мамлекеттик көзөмөл органы деп коелучу, лабораторияга. Бүт ошол жумуштарды жок, баш ийдир эмес. Баш ийдир эмес. Биз ошонун жумушун алып мамлекеттик ишканага бердик. Демек, жеке немелер болбойт. Жекеден болбойт. Эмне үчүн мамлекет акча таппаш керек? Көзөмөлүндө болуп турбайбы? Мамлекет эмне үчүн акча таппаш керек? Ошону жооп бербеш керек. Биринчи кезекте акча табат. Экинчи кезекте качествосын карайт. Качествосын карайт да. Жоопкерчилик болот. Турциядагы мисал. Ошол мисал вот так айтасыз. Ошону биз жеке компанияларга берип коюп, аяктан биз контролду совсем жоготуп койгонбуз. Курулуп аткан материалдарга жооп бере албайбыз. Жанагы могул жеке курулуш компанияларына лицензияларды берүү мыйзам ченемдерине да өзгөрүү кириш керек. Албетте, аны дагы биз бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Биздин план боюнча мындай болот да. Кыскача айта кеткенде, ушул лицензиялардын саны бүгүнкү күндө берилгендин саны 6000ге жакын лицензия берилиптир. Курулуш компания түзүлсүн деп. Бул республика боюнча. Республика боюнча. Анын ичинен реалдуу цифрларды айтып келгенде бир 400ге жакын компания иштейт экен. Реалдуу иштейт. Калгандары эмне кылып атканын, каякта курулуш жүргүзүп атканын биз билбейбиз. Бул жок. Налог төлөп атабы, төлөгөн жокпу? Биз ошону дагы тотальный контролго алалы деп атабыз. Тотальный контролго алып, мындан тышкары лицензия алганда оңой болуш керек, политика, саясат негизи мындай алып барып атабыз. Лицензия алган оңой болуш керек, бирок лицензияны кайра тартып алуу да оңой болуш керек. Ошону менен биз конкуренцияны көбөйтөбүз. Ошону менен биз контролду да күчөтөбүз. Мисалга айта келсек, частный чоң компанияларды айталы. Авангард болобу, N-Group болобу, эми толгон токой компания. Ошол компаниялар эмне үчүн бул класстагы, эң жогорку класстагы үйлөрдү куруш керек дагы, эмне үчүн мектептерди курбайт? Мисалга айталы. Эмне үчүн курбайт? Мектептерди бүгүнкү күндө куруп аткан компаниялар бул экинчи класстагы компаниялар. Мындайча айтканда, бир лопаткасы жок, бир бетономешалкасы жок, бир техникасы, бир кишиси жок компаниялар тендерге катышып атат дагы, ошол компаниялар эмне үчүн келип катышпайт? Акылбек Өсөнбековичтин мынакей тапшырмасы бар. Компаниялардын тизмесин тиз дагы, ошолорго биз прямой договор менен берели. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо. Ошол компаниялар келип туруп, ошол мектептин бир бурчуна жазып койсун. Бул мектепти ушул компания курган деп. Жок, негизи анан сөзүмдү аяктап коеюн. Ошол мектепти курган компания ошол аты жазылып турса, эгер бир нерсе түшүп калса, эл дагы көрөт, бул мектеп салганды билбеген неме кантип үй салмак эле депчи. Мисалга айталы, мынакей Авангард компаниясы былтыр 20 школаны салганда, ошол үстүнө жазып койду. Бирден бир себеби, жазып койгонун бирден бир себеби, бул өзүбүздүн биздин качествобузду көрсөтөбүз деп жазып койду. Эмне үчүн андай кылбашыбыз керек биз? Курсун, мамлекет бүгүнкү күндө акчасын да бергенге дайын. Жок, анын үстүнө экинчи жагы да бар да. Мисалы үчүн ошол чоң курулуш компаниялар микрорайондорду курат, алар бир. Туура айтасыз. Микрорайон курулган жерге адамдын саны көп болот. Анан ал жерге сөзсүз соцобъектилер, больница курулуш керек, хотя поликлиника курулуш керек, балабакча, мектеп дегенде бул мындай планга кирбейби дейм да. Бул дагы албетте кирет. Жоопкерчилик. Албетте бул дагы нерсе кириш керек. Биз эми баарын эле мойнубузга үйүп албай четинен баштайлы дедик. Ушул лицензия тармагынан баштайлы, ошону контролго алалы. Контролго алгандан кийин анан дальше уже тигилерге да өтөбүз. Ошо планировкасына да, детальный планировкасына да өтөбүз. Ошол чоң микрорайондорду куруп аткан компаниялар кошо ошол мектеп сала кетсин, балабакча сала кетсин. Аны дагы биз алдын ала баягы жумушту алып барабыз деп ишендире алабыз. Бул негизи эле бул ойду Садыр Нуркожоевич да көп белгилеп айтат. Сиздин сөзүңүздөн азыр сиз башкарып турган агенттик бул абдан жоопкерчилиги чоң агенттик да, эгерде мындай масштабтуу караганда. Ушул грандиозный келечекке мындай таасирин бере турган пландарды ишке ашырууда сөзсүз бул команда, кадрдык саясат чоң роль ойнойт да. Анан жакында эле эсиңизде болсо, ушул Чүй Аламедин районунун башкы архитектору ушу коррупция менен
коррупция менен жана пара алып аткан жеринен кармалган. Ошого окшогон көрүнүштөр менен күрөшүү кандай жүрүп атат? Эми күрөшүү албетте болот. Бүгүнкү күндө мынакей мен сиздерге мисал катары айтайын, кээ бир архитекторлорду биз мен жумуштан алган каргасыз болдум. Себеби мен мурун эле угуп жүрчүмүн. Мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп. Алар жумуштан чыгып туруп эле арызын жазса кет. Историясы жаман. Историясы жаман. Эми кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Шамал болбосо чөптүн башыгы эмне кыймылдайт депчи. Значит, ошондой бир немелер бар. Аларда биз текшеребиз. Ошол эле мынакей мисалга айтайын, эмдиги жылдын ошо башында, январь айында ошо архитектура, жана сөзүмдүн башында айта кеттим, архитектура боюнча катуу көңүл бурулат деп. Бияктан да бул тармактан да биз чоң ротациялар жүргүзөлү деген планыбыз бар. Ротациялар жүргүзөлү. Ошондой эле көптөн бери отуруп калган жетекчилер жылдыралы ордунан. Эгер коррупциялык фактылар болсо, жумуштан алалы. Анын эч маселеси жок. Бул коррупция жагынан жумушту аябай биз күчөтөбүз, албетте. Ошол эле лицензия тармагын айтып кетели. Коррупцияга алынган тармак болчу. Жаңы жетекчисин алып келдик, жаңы балдарды алып келдик. Бүгүнкү күндө мынакей жумуш ордунан жыла баштады. Бир жуманын ичинде жакшы юристтер отуруп туруп положениясын жазды. Мыйзамды жазып койду мындайча айтканда. Эми аракет кылса берекет болот. Ошол эле учурда мынакей бүт жол жобосунун баарын азыр тактап мынакей токтомду ишке ашыруу боюнча мынакей согласованияларын ала баштадык, Кудай буюрса. Башка министрликтерден. Ошонун баарын алып келип, анын жаңы положенияны киргизели. Жеңил болсун. Бизнес кылам деген киши келсин, акчасын көрсөтсүн. Ошондой эле ошол лицензияны көтөрө ала тургандай компания түзсүн. Иштесин. Только единственный бизге ачык жана таза иштеш керек. Болду, башка эч нерсе кереги жок. Азыр мынакей дүрбөлөң болуп атат ушул строительдердин арасында. Лицензияны тигинтип коет экен, мынтип коет экен деп. Учурдан пайдаланып, мындай дагы бир жолу айтам. Ошол коррупциялык иштер болбош үчүн лицензияны алуу тармагын биз жеңилдетип атабыз. Ошол эле учурда кайра лицензияны тартып алып коюунун талаптарын дагы жеңилдетип атабыз өзүбүзгө. Лицензия берүү дагы, тартып алуу дагы оңой болот. Оңой болот. Бул эмнени айтат? Бул айткан нерсеси бул эртең эгер ошол компания иштебесе же лицензияны сата турган болсо биз кайра жөнүнө алып коебуз. Алып коелу. Эмне үчүн ал? Бул эми жоопкерчиликти күчөтөт деген. Жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Албетте сиз айткан туура. Мамлекеттик курулуштар негизи көпчүлүгү тендерлер аркылуу. Жанагы субподрядчиктерди мамлекеттин баарына эле өзү жетише бербейт да. Туура. Бул тендер саясатында кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Эми тендер саясаты кечиресиз мен сөзүм цифровизация деген бизде аябай чоң эме бар. Өлкөнүн негизги мындай башкаруу системасын ушу цифровизацияга, бул цифровизация ачык айкындыкты биринчиден, экинчиден жанагы бюрократияны, кагаз бир кабинеттен бир кабинетке ташып же болбосо кол койдуруу үчүн бир күн, 2 күн күтүү эмес, бат чечүү, контроль ушул жаатында кандай иштер жүрүп атат, ушуларды айтып атсаңыз. Тендер боюнча эми бүгүнкү күндө биз албетте мен тендер боюнча дагы чын айтканда жакшы карай элекмин. Бирок бул албетте карайбыз, карап туруп өзүбүздүн мисалдарыбызды келтирип, ушул өкмөт башчыбызга дагы өзүбүздүн предложенияларыбызды киргизебиз. Албетте бул албетте болот. Муну биз теңдеп жакшылап карап чыгышыбыз керекпиз. Анткени тендер деген сөз эми урматтуу президентибиз дагы тамашалап айтат эмес, теңин бер депчи. Коррупциянын булагы болуп калган. Бул дагы албетте коррупциянын булагы болуп калган. Ошол эле тендерди утуп алып атканда качествого, аябай сапатына да көп чоң залакасын келтирет. Ошондой эле бир лопаткасы жок, бир мыгы жок компаниялар келип катышып ошолорду утуп алып атат. Анан алар субподряд башка компанияларды нанимать этет. Эмне үчүн биз ортодогу жанакы турган посредниктерди алып салып эле тиги компания менен туура түз эле иштебешибиз керек. Ошондой бир мисалдарын карап чыгышыбыз керек. Жөн эле орто жолдон акча жоготуп алып атат. Мынакей бүгүнкү күндө мектептердин баасын айтып келгенде орто баа менен $450 курулуп атат мектеп. Квадрат метри. Аны реалдык цифра менен карап келгенде максималдуу түрдө бир $350 чыгат. Ортодогу $100 мындайча айтканда жөнү жок болуп атат. Андан тышкары цифровизация деген айтып калдыңыз. Цифровизация боюнча мынакей бүгүнкү күндө алгылыктуу жумуштарды аткарууга да жетиштик. Эми Кудай буюрса алды дагы
жумуштарда айталы. Бүгүнкү күндө бизде курулуп аткан объектилердин мамлекет тарабынан курулуп аткан объектилерди биз онлайн карап отура алабыз. Азыркы убакытта онлайн карап, ошол жерде кандай жумушчу жүрүп атат, эмне болуп атат, кандай которулду, постоянно онлайн форматта карап турсак болот. Ал эми андан тышкары бул келечектеги нерсе, айта кетчү нерсе ушул дегеле курулуш жаатындагы ар бир курулуп аткан объектини биз онлайн форматка өткөрөлү деген планыбыз бар. Ошол компаниялар салып атабы, пожалуйста, онлайн камерасын койсун, биздин системага кошуп койсун. Ошол жактан элдер открытый форма карап турсун. Ошондой эле ар бир точкада курулуп аткан нерсени бүгүнкү күндө эми элдерге текшерген оор болуп атат. Документ барбы, жокпу, мамлекеттик экспертизадан өттү, өткөн эмеспи. Биз ошол реестрибизди, курулуш реестриндагы ошо онлайн форматка өткөрөлү деп атабыз. Ачык маалымат. Ачык маалымат. Бүт документтерин ачыкка чыгарып, кандай проект менен кеткен, кайсы жерде кандай болуп атат, кандай историясы бар, баарын ачыкка чыгаралы деп атабыз. Эмне бул аябай маанилүү, себеби муну кылбаса азыр аябай соттошуп, ызычуу. Туура айтып атасыз. Ошол жердеги договорлорду кошо тиги немеге чыгаралы деп атабыз. Ачыкка чыгаралы деп атабыз. Онлайн постоянно изменение кирип туруш керек. Мисалга айталы, мынакей бир үй куруп атат, проект боюнча 9 этаж, анан застройщик алып туруп, үстүнөн дагы бир пентхаус куруп таштап атат. Кошумча кылып 10-нчы этаж кылып. Проект боюнча ал технический этаж, а реалдуу форматта алып келген ал жилой болуп калат. Аны бирөө сатып алып атат, анан документин албай, анан жүрөт. Ал компания бизге келип алып, анан тигини которуп берип, мынтип кой, тигинтип кой деп туруп, анан жанагындай коррупциялык элементтер кирип кетип атабыз. Проект кандай чыкты, реестри кандай отурду, ошондон баштап туруп биз онлайнга өткөрүшүбүз керекпиз. Ошол документтерин публиковать этишибиз керекпиз ачык булактарга. Ошону элдер көрүш керек. Бул 9 этажбы же 10 этажбы деп. Документи кандай? Документтин баарын лицензиясынан баштап, аякы тиги проектный сметный документациясына чейин онлайн чыгарышыбыз керекпиз. Ошол жерден биздин жарандар көрүп алып туруп, бул экспертизадан өтүптүр, реестриге отуруптур, архитектуралык согласованиянын баарын алыптыр. Андан тышкары проектisi боюнча мынча этаж экен деп туруп, баарын карап отуруш керек. Ошого жеткирели деген ой максаттарыбыз бар. Бул агенттиктин дагы бир негизги милдети бул коммуникация. Өзүңүз айткандай, өзүңүздүн башында сүйлөшкөндөй, шаардын эли көбөйүп атат, жаңы конуштар кошулуп атат. Келечекте шаар кеңейиши мүмкүн. Ошондуктан эсиңизде болсо, быйыл жайкы убакта суу тартыштык аябай беленди да. Башында чыгып жүргөн суулар 15 сантиметрге чейин ылдыйга түшүп кетип, скважиналардан суу чыкпай калды. Болбосо биз суунун башында, таза суунун абагында отурабыз деп эсептелет да Кыргызстан. Бул жакта кандай иштер жүргүзүлөт? Таза сууну элге жеткизүү боюнча айрыкча жаңы конуштар. Эми Бишкек шаары боюнча, Бишкек шаарында өзүнүн суу маселесин караган өзүнүн департаменти бар. Бул Бишкек водоканал. Эми ал жагынан бүт обслуживаниянын баарын ошол мекеме кылат. Ал эми айыл жергелеринде суу киргизүү маселеси боюнча бул албетте бизде турат. Бул биздин таза суу департаментибиз бар. Ошол таза суу департаменти тарабынан 2023-жылга карата 50-ге жакын объектини ишке берди. Мындайча айтканда 50 конушту, 50 айылды суу менен камсыз кылып берди. Бул жаатта да биз жумуштарды күчөтөбүз. Эмнеги жылга амбициялык пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мынакей мен кечээ күнү бир фонд менен да сүйлөштүм. Алар дагы акча каражатын бөлгөнгө дайын. Ошонун эсебинен баягы биздин айылдарга таза суу маселесин жеткирип берүү маселеси турат. Жана ошону чечкенге аракет кылабыз. Эми цифралык канча айылды, канча немени конушту суу менен камсыз кылабыз деп айтыш кыйын. Бирок муну биз ишмерчемди түзгөндө 2024-жылдын ишмерчемин жана ошондой эле донорлорду биз источниктерди определять эткенден кийин гана айтыш туура болот го дейм. Андан тышкары айта кетчү нерсе ушул эле мисалга айталы, мурунку эски айылдарды элестетсек, эски айылдарда суу бар болчу. Колонкалар бар. Колонкалар бар эле. Эсиңизде болуш керек. Ошол колонкалардан биз баягы жата калып суу ичебиз. Бул таза суу системасы болчу. Бул системаны ошол
Союз тарагандан кийин система каралбай калып жокко чыгып кеткен системалар. Ошондой эле биз азыр киргизип аткан жаңы таза суу системаларын жаңы курулгандар дагы, мынакей мурунку 2-3 жыл мурун курулгандар да кээ бирөө иштен чыгып калган. Эмне себептен? Ошол системаларды караган киши жок болуп калган. Ошол көзөмөлдөп караган киши жок болуп калган. Биз ошол жаатында дагы таза суу мекемесин түзүүгө азыр аракетибизди көрүп атабыз. Ошол таза суу мекемеси ар бир айылда өзүбүздүн баягы филиалыбыз же өзүбүздүн кишилерибиз болуш керек. Ошол кишилер карап, ошол кишилер сууну бөлүштүрүп берип, ошол кишилер жанакы тургундардан акчасын чогултуп, анан ошол акчанын эсебинен өзүнө айлык маянасын алып, мамлекет тарабынан оңдоп түздөп, эксплуатация кылып, ошонун баарын биз көзөмөлгө алышыбыз керекпиз. Бул боюнча да биз азыр иштерибизди жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса 2024-жылы муну дагы ишке киргизебиз. Албетте бул оор нерсе болот. Албетте биз ар бир үйгө чейин баягы счетчиктерди коюп чыгышыбыз керек болуп калат. Анан ошого жараша баягы суу ичишибиз керек болот. Счетчик койгон жерден кийин ошол жерде үнөмдөө башталат. Счетчик жокпу? Биз бул счетчиги жок деп агызып коюп, ошо менен огород сугарып жүрбөйбүз. Мынакей Бишкек шаарында деле быйыл кандай суу тартыштык болду. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер, мэриянын кызматкерлери көчөгө чыгып алып, ар бир үйдү обход кылып жүрдү. Поливать этпегиле, гүл сугарбагыла, бул ичүүчү суу, жуунуучу суу депчи. Ошондойго чейин барды. Бул албетте сууну үнөмдөөдөн башталат. Эгер биз үнөмдөсөк, ошончо суу кенен болот. Мен ойлойм, сиз менен бул жаатта кенен сүйлөштүк го деп ойлойм. Эми келечекте дагы жасалчу жумуштар жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз. Сизге ишиңизге ийгилик болсун. Жаңы жылда жаңы жетишкендиктер, жаңы курулуштар көбөйсүн. Кудай буйрса. Урматтуу Кабар улуттук маалымат агенттигинин окурмандары жана көрүүчүлөрү, эсиңиздерге салайын, биздин маектешибиз бул Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуникация агенттигинин директору Орунтаев Нурдан Кемелович болду. Жаңы жылыңыз менен Сиз да жакшы ийгиликтүү жыл болсун. Рахмат.